Саламатсыздарбы, күнгө жекшемби Супер ТВда Сереп Чекиткеji сайтынан алынган саат 21:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Акыркы сутка ичинде 228 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактардан адаттагыдай Бишкек алдыда. Борбор калаада 149, Чүй облусунда 45, Ош шаарында 8, Ош облусунда 3, Таласта 2, Нарында 5, Ысык көлдө 16. Ооруга катталгандан бери вируска чалдыккандардын жалпы саны 93.831 кишиге жетти. Коронавирустан акыркы күндө 4 киши каза болду. Анын ичинен 3-өө Бишкекте, бирөө Чүй облусунда катталды. Оору катталгандан бери вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1582 адамга жетти. Бүгүнкү күндө илдеттен дарыланып жаткандардын саны 3209 бейтапты түзөт. Анын ичинен оор абалдагылар 354, ал эми өтө оор абалдагылар 63 киши. Бүгүн 25 апрелде АКШнын Джексонвилл шаарында жайгашкан Oyster Veterans Memorial аренасында UFC 261 турнири болуп өттү. Анда Валентина Шевченко 5-чи жолу чемпиондук курун коргоду. Анын бразилиялык мушкер Джессика Андреде менен болгон беттеши 2-чи раундда техникалык нокаут менен жыйынтыкталды. Күнөстү Кыргызстанга салам айтып, мекенинин колдоосун сезип турарын жана көрмандарын жакшы көрөрүн айтты. Валентина Шевченко 2015 жылы аталган уюм менен келишим түзүп, 2018 жылдын декабрь айында Канадада өткөн мелдеште польшалык Йоан Джейчикти жеңип чемпион атыккан. Андан кийин 4-чү рет Джессика Ай, Лиз Кармуш, Кэтлин Чукагян жана Дженнифер Майяга каршы чемпиондук наамын ийгиликтүү коргогон. Азыр дүйнөдө Валентина Шевченкога тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок. Кече 25 апрелде кечинде Бишкектин чет жакасындагы Көкжар конушунда мас айдоочу окуучу кызды сүзүп кетти. Мындай маалыматты социалдык тармактарда көбөлөр таратууда. Ошондой эле жеринен тасма да жарыяланды. Кыз болжол менен 5-6 класстын окуучусу. Автоунаа катуу келе аткан окшойт. Тормоз басканда көп жерге сүрүлүп барып токтогон. Кызды сүзгөн айдоочу кийин унаасынын үстүнө чыгып алды дейт күбө. Кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал 1936 жылы 16 январда Ысык көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Эмгек таржымалында Кыргыз фильм киностудиясында редактор, Маданият министрлигинде жана кинематография комитетинде башкы редактор, Театр ишмерлер союзунун секретари, президенттин кеңешчиси, Манас Миң мамлекеттик дирекциясынын көркөм жетекчиси, директору, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы боюнча комитеттин төрагасы болгон. Кыргыз СССРнин искусство эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз эл баатыры деген ардактуу сыйлыктарга жана наамдарга ээ. Белгилей кетсек, Бексултан Жакиев бүгүн түнү коронавирустан каза болгонун жана анын жубайы дагы ооруканада экенин анын туугандары социалдык тармактагы баракчасына жазышууда. Сереп медиа маалымат агенттигинин жалпы жамааты маркумдун жакындарына, туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Бакай Кашкарбаев айыл чарба министринин кеңешчиси болду. Аталган жарандык активисттин Садыр Жапаровдун тарапташы, ошондой эле буга чейин интернетте анын ыйлап жатканы, тартылган видеосу тарап кеткени менен таанымал болгон. Министр Аскарбек Жанбековдун коомдук башталыштагы кеңешчиси катары жаңы кызматтын ээси эртең 26 апрелде ишке киришет. Бүгүн 25 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөндө эл менен жолугушуу өткөрдү. Анда ал Кемпир Абад суу сактагычына байланыштуу жер алмашууга каршы чыгып жаткан тургундарга кайрылып сүйлөдү. Соңку күндөрү Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары суу сактагычтын жээгине боз үй тигип, мөөнөтсүз акция башташканын жарыялаган эле. Ташиев сөзүн баштап жаткан учурда чогулган элдин ишинен чыгып сүйлөгөн бир адамга "Атама, апама асылба, атама асылгандын тилин жулуп алам" деп ачууланып кетти. Андан ары маселе тууралуу айтып берүүгө өттүм. Кемпир Абадты бербейбиз, ушул бойдон калсын деп жатасыңар туурабы? Макул, бул каалоону четке кага албайбыз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз, биз силер колдоп келген бийликпиз. Элдин талабы биз үчүн эң негизги талап. Суу сактагычты бербейбиз дедиңерби, демек бербейбиз, деди ал. УКМКнын төрагасы 10 майдан кийин өзбек делегациясы Ошко келерин билдирди. Кемпир Абад суу сактагычы боюнча 28 апрелде дагы эл чогулат. Бул тууралуу бүгүн уюштуруучулардын бири айтты. 28 апрелде Камчыбек Ташиевди суу сактагычтын жээк боюна ооз ачарга чакырабыз. Чек ара боюнча башка суроолорду дагы беребиз, деди ал.
Бүгүнкү 25 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Өзгөндө эл менен жолугушуусунда айрым телеканалдарга карата сын айтылып, кийин чыр чыкты. Жолугушууга алып баруучулук кылган жана өзүн Мерлан деп тааныштырган жаран аларга карата ментип кайрылды. Азыр бул жакта дежурный каналдар, телеканалдар турат. Элдин көйгөйүн укпайт жана тартпайт. Булар азыр мактагандарды жана кол чапкандарды тартат. Урматтуу КТРК, ЛТР, Ош ТВ жана башкалар, Аймак ТВ деген дагы бар. Анын орусчасын айтпай эле коеюн. Элге калп маалыматты жеткирип жаткандар, бийлик кыйратып жатат дегендер. Бул жакка келип элдин үнүн угузуңуздар, кетип деле калсаңыздар болот. Андан кийин микрофонду өзүн Акниет Кеңешев деп тааныштырып, андан ары 7-канал жана Регион ТВ телеканалында иштегенин улантып, аталган телеканалдардын дежурный эмес экенин айтты. Бирок сөзүн чогулган эл ышкырык менен бөлүп, жогулгула силерди эч ким чакырган жок деп кыйкырышып, сахнадан кубалап чыгышты. Тилекке жараша милиция кызматкерлери арачалап калышты. Ош шаарындагы Гапарайтиев көчөсүндө Сулайман тоосунун маңдайында эртең менен 13 каттамдагы жүргүнчү ташуучу автобусу күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр жалынды саат 10:26 чектөөгө алып, саат 10:42 толугу менен өчүрүштү. Автобустун болжолдуу 10 чарчы метр арткы жүргүнчүлөр отуруучу жайы жана кыймылдаткыч тарабы күйгөн. Өрт кырсыгынан жабыркагандар жок, материалдык чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун демилгеси менен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен менен жолугушуу болду. Өз кезегинде БУнун туруктуу өкүлү уюмдун социалдык экономикалык өнүгүү, саламаттыкты сактоо, жашыл экономика, санариптештирүү, гендердик теңдикти өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгү жана жогорку кеңеш менен мындан аркы кызматташтык боюнча пландары тууралуу маалымат берди. Ушуга байланыштуу Талант Мамытов жогорку кеңештин аппаратынын маалыматтык техникалык базасы начар абалда экендигин айтып, 2020 жылдын октябрындагы элдик толкундоолор учурунда парламенттин имаратындагы инфратүзүм жана техникалык ресурстар олуттуу зыянга учраганын белгиледи. Ал Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасын жогорку кеңештин маалыматтык коммуникациялык ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүү жагын карап көрүүгө чакырды. Кече 24 апрелде Алматы шаарында турак үйдө атышуу болуп, ок чыгарган адам 17 кабаттан боюн таштап жиберди. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттары жазышты. Бухар Жырау Тауэрс турак үйүндө эркек киши менен кароолчу чырлашып кетип, биринчиси экинчи адамга карай бутуна мылтыктан ок чыгарган. Кийин батирине кирип жашырынып алган. Мындан улам аталган турак үйдө атайын операция жүрүп, башка жашоочулар эвакуацияланган. Шектүү менен 6 сааттай сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Бул аралыкта ал тепкич жакты көздөй 30 жолу ок чыгарган. Полиция кызматкерлери жабыркаган эмес, көп өтпөй сынган айнектин үнү угулуп, андан ары терезеден шектүү боюн таштап жиберген. Ал каза болду. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн элеген кызматынан отставкага кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу айтты. Президент жана саясий күчтөр менен болгон макулдашууга ылайык мен бүгүн парламенттик шайлоону 20-июнда өткөрүү үчүн отставкага кетип жатам, деди Пашинян. Армениянын баш мыйзамы боюнча парламентти таратуу үчүн өкмөт башчы кызматынан кетүүсү керек. Николь Пашинян шайлоо өткөнгө дейри премьер-министрдин милдетин аткарууну улантат. Армениядагы бийликчил жарандардын келишими партиясы мөөнөтүнөн мурда өтө турган парламенттик шайлоого катышат жана анын алкагында Пашинян кайра эле премьер-министрликке көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 26 апрель күнү саат 11:00 Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдиришти. Ал эми жаназасы эртең 26 апрелде саат 10:00 Токтогул Үмөталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан үйүндө окулат. Кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев 85 жашында дүйнөдөн кайтканы маалым болгон. Эске сала кетсек, анын туугандарынын айтымында жазуучу коронавирустан каза болгон.
Кече 24 апрелде Багдад шаарында жайгашкан ооруканалардын биринде кычкылтек концентраторлор коюлган кампада жарылуу болуп, кийин өрт чыгып, кырсыктан 82 бейтап каза болду. Андан тышкары 110дон ашуун киши жаракат алган. Ирактын саламаттыкты сактоо министрлиги 200 адамды куткарууга мүмкүн болгонун эле билдирип, каза болгондор жана жапа чеккендер тууралуу расмий маалыматты жарыялай элек. Мындан улам айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер жана эл өкүлдөрү министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылып жатышат. Кырсык чыккан бейтапкана атайын коронавируска чалдыккан ооруларга ылайыкташып жабдылган эле. Жалын 2 кабаттуу имараттан турган оорукананы дээрлик толугу менен жалмаган. Өрт учурунда айрым бейтаптар аман калуу үчүн терезеден секирген. Иракта 3 күнгө аза күтүү жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.